Ben Melisa hanamaz bu yer bandit hana. Yem oğullar hanası bir yer. Ya уже hiç kimizge işemeyim. Nima kolumdan koysan? Nima kolumdan koysan? Nima kolumdan koysan? Милициянын Созак райондук бөлүмүндө бензин менен өзүн өрттөөгө аракет кылган бул эне акыйкаттуулук издөөдө. Анын 15 жаштагы өспүрүм кызы мындан 2 жыл мурун, тагыраагы 13 жашында зордукталган. Ошол учурда шектүү кармалганы менен аны милиция кызматкерлери бошотуп, ордуна кыздын өгөй атасын камап койгонун айтууда. 2018-2019 fevral oylarida kızım zorduklagan boyunca bir yerge düştük. Düşüp u Ümit degen balаны karmaldı. U balаны uşab ap gelişipti. Ap gelişip u bala boynuga aldı. Apası hamas turup boynuga aldı. Ina tergachı keladi dedi. Saat 3-4 inakin tergachıga öttü u bala. Алгач шектүү катары камалган бала күнөөсүн мойнуна алган. Окуяны жаап жашыруу үчүн бир унаанын ачкычы менен 75 000 сом акча сунуштаган. Ага Журабаева мыйзам чегине жооп беришин айтып, макул болгон эмес. Кийин ошол эле акчаны тергөөчүлөргө сунушталган айтылат. Bopti dedim, mine воскресенье gününe yani 3 marta звонит kıldım. Bek bolat dedim, bildirmedim. Aytıp geldi apası. Уже biz 75 000 akçanı berip ap çıktık. Bek bolat şunaka dedi, kelişip alıyorlar dedi. Dedim men kelişmeyeyim dedim. Hükümet taraftan çare görsün dedim. Dedim menga mashina narsalarini olib bordim, men qabul qilmadim. Qilmayman ki men aytdim, bek bolat dedim. Bola nima qilyapti desam, eja o'tirat, men siz tarafdanu dedi. Dedim, panidanikini hech kimga bildirmay keldim bu xonaga. Kelib bek bolat yaniga kelsam, ina bek bolat aytdi, eja o'tirat pastda dedi. Dedi, o'tiribdimi dedim. Uje u bolani aytdi chiqdi dedi apasi. Dedi, ina panik bo'pti deb chiqib kelsa, bu bola oilaviy kelishyapti mashinada. Matisida. Бир топ убакыттан кийин жабырланган кыз күнөөлүдө бөгөй атасына көрсөтмө берет. Ага бир тууган тайекеси коркутуп мажбур кылган. Аны мойнуна алган жабырлануучу учурда өгөй атасынын күнөөсү жоктугун кайра айтып чыгууда. Ошо өгөй атаңды алып кирип берсең бизге деди. Ошо өгөй атаң камап берсең өзүң кең эле жашайсың. Сеңе бирөө мындай эчтеке кылбайт, урушуп сөкпөйт, сени эчтеке кылбайт эч ким. Мен өзүм сени карап бакып алам деди, өзүм чоңойт турам деди. Сен бирок хапа кылдырып койбойм деди. Ошо өгөй атаңды алып кирип берип, ошо Үмүттү биринчи зордуктаган баланы алып чыгып берсең болду, иш бүттү деди. Калганын өзүм чечип алам, булар менен милициялар менен деди. Милициялар менен өзүм иш кылып чечип алам деди. Башкасыга сен аралаштырбайсың мени, кагаз жолдо деди. Мени кошпойсуңбу, өргөткөнлөрүмдү, мындай сүйлөгөнлөрүм башкасын айтпайсың эч кимге деди. Айтсаң сен дагы апаң менен кошуп жок кылып берем деди. Ал эми милиция зордуктоого шектүү катары өгөй атасы экенин айтып, далилдер табылганын айтат. Жабырланган кыз ар кандай көрсөтмө берип жаткандыктан бул багытта социалдык өнүктүрүү бөлүмүнө тергөө бүткөнгө чейин энеден ажыратып туруусун өтүнгөн. Тергөөнүн жүрүшүндө көрсөтмөлөр жана ошондой эле ошол шек туудурган жарандын үстүнөн, Үмүт аттуунун үстүнөн эч кандай далил болбогондуктан кылмыш иши өндүрүштөн кыскартылып турган. Андан кийин 2020 жылдын үстүбүздөгү жылдын 8 декабрь күнү ошол жабырлануучу делген кыз өзү келип жаңыдан ушу жагдайлар боюнча ошол эле зордуктоонун уландысы боюнча келип ачык айкын жаңыдан арыз, өзү арыз жазган. Буга чейин анын апасы арызданган болсо, бул сапар келип кыз өзү арызданган. Бул жабырлануучу кызды өзүнүн өгөй атасы 1984 жылы туулган ошол эле Созак районунун тургуну мындан 3-4 жыл мурундан эле зордуктап жүргөндүгү, биринчи жолу ошол менен жыныстык катнашта болгондугун көрсөтүп айтып берген. Милициянын Созак райондук бөлүмүнүн социалдык өнүктүрүү башкармалыгына 2 жолу токтом келген. Деген менен өспүрүм кош бойлуу кызды энеден бөлүп кароого такыр мүмкүнчүлүгү жоктугун айтышат. Жабырланган кыз апасынан ажырабай турганын айткандыктан учурда алар чогуу жашап жатат. Алдагы бала анында укугун коргошубуз керек. Ал макулдуксуз, аны зордук зомбулук менен биз аны алып барып энесинен бөлүп жайгаштырганга мыйзам туура келбейт. Ошондуктан биз комиссиянын чечими менен энесине кошуп бергенге туура чечтик. Негизи ошо эне менен баланы бөлүп кароого сиздерде мүмкүнчүлүгүңөр барбы? Бизде мүмкүнчүлүк жок. Эгерде бала дагы макул мен ушу энем менен жашайм дегенде деле бүгүнкү күндө бизде районубузда андай кризис борборлор жок.
Белгилей кетсек, Сузак районунун аймагында 2020 жыл ичинде өспүрүмдөргө карата 5 зордук зомбулук катталса, 2 өспүрүмгө зордуктоо фактысы катталган. Облустук ички иштер башкармалыгынын берген маалыматына ылайык, бардык кылмыштардын бети ачылган. Бибисара Оразалиева, Шерзат Агамбердиев, 7 канал, Жалал-Абад.